коронавирус болгон 625, пневмония болгон 2,5 миңдей бейтап ооруканада. Кыргызстандын ооруканаларында соңку бир сутка ичинде өпкөсүнөн кагынып ооруп жаткандардын 18 каза болду. Бул тууралуу 6-июлда коронавируска каршы республикалык ыкчам штат кабарлады. Штабтын маалыматына караганда, алардын 10-у Бишкекте, 8-и аймактарда көз жумду. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул илдеттен 195 бейтап кайтыш болду. Саламаттык сактоо министрлиги Азаттык радиосуна кабарлагандай, ушул тапта аймактардагы ооруканаларда пневмония деген диагноз менен 756 бейтап жатат. Алардын 184-үнүн абалы оор. Абалы оорлордун 8-и реанимацияда. Ал эми Бишкектеги ооруканаларда 1573 бейтап пневмония болуп жатат. Алардын 368-нин абалы оор, 146-сыныкы өтө оор. Кыргызстандын башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаев азыр өлкөдө сасык тумоо эмес, COVID-19 пандемиясы гана өкүм сүрүп жатканын айткан. Ал эми Бишкектин тез жардам кызматы адатта жылдын бул мезгилинде суткасына ашып кетсе 3 бейтап пневмония менен ооруканага жаткырылчу деген маалымат тараткан. Коронавирус пневмонияны козгой турганы айтылганы менен Кыргызстандын бийлиги бул илдеттен өлгөндөрдү COVID-19 каза тапкандардын статистикасына кошо элек. Булак Азаттык KG. Монголиядагы чума дарты тездик менен Кытайга жетти. Монголияда пайда болгон чума оорусу эми Кытайдын түндүгүнө жетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, Кытайдын түндүгүндө Ички Монголия автономиялык районунда Баян-Нур округунун бийлиги 5-июлда чума кара тумоонун белгилери бар бейтапты жергиликтүү ооруканада жардам суроосунан кийин эпидемиологиялык коркунучтун күчөгөндүгүн жарыялады. Жергиликтүү бийлик бул оорунун адамдан адамга жугуштуу экенин эскертти. Андыктан бийлик элди аңчылык кылбоого жана оор алып жүрүшү мүмкүн болгон жаныбарлардын этин пайдаланбоого чакырды. Эске салсак, буга чейин Монголиянын батышында чума дарты катталгандыгы жөнүндө маалымат тараган. Оорунун 2 учуру катталган аймакта карантин киргизилип, унаалардын регионго киришине жана чыгышына убактылуу чектөө киргизилген. Булак Назар News KG. Муфтият коронавирустан каза болгондордун сөөгүн жерге берүү эрежелерин жарыялады. Коронавирустан кайтыш болгон адамды акыркы сапарга узатуу боюнча муфтияттын фатвасы чыкты. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Коронавирустан каза болгон адамды жууп кепиндөө жана жерге берүү маселесинде шарият төмөндөгү көрсөтмөлөрдү берет. Кайтыш болгон диндеш бир туугандын сөөгүн жууп кепиндөө жана жаназа намазын окуу мусулмандын мусулманга карата вазипаларынын эң башында турат. Жуулуп кепиндөө оролгон маркумдун жаназа намазын окуу милдет болуп саналат. Бул вазипаны бир топ мусулмандар аткарган учурда калган мусулмандардын мойнунан сакыт болот. Жаназа намазын окуу үчүн атайын бир убакыт белгиленген эмес. Даяр болуп калган сөөктү көп күттүрбөстөн жаназасын окуп жерге берүү негизги иш. Илдеттин жугуу коопчулугу бар болгон учурларда жаназа намазын мүмкүн болушунча аз кишинин окуганы абзел. Ошондо да оорунун тарашын эске алуу менен зарыл чараларды көрүү керек. Тактап айтканда, намазга катышуучулардын ортосунда белгилүү аралык сакталууга тийиш. Мындай кырдаалда эгерде бир нече маркумдун сөөгү даяр болсо, баарына бир жаназа окуу жетиштүү. Оорунун жугуу ыктымалы жогору болсо, тиешелүү инсандар тарабынан жерге берилген маркумдун жаназасын кабырынын башында кыблага беттенип окууга да болот. Негизи эле кооптулук болгон учурда адистердин кеңеши боюнча зарыл чаралар жана коргонуу шарттары аткарылган соң маркумду шарият талап кылган тартипте жууп, ак кепинге ороп жерге берүү керек. Бирок бардык коргонуу чараларын жана алдын алуу иштерин аткарылганына карабастан, маркумду сууга алган жана шарият талап кылгандай кепинделген учурда башка адамдарга ооруну жугуу коркунучу бар болсо, анда төмөндөгүдөй амалдар жетиштүү болот. Белгилүү аралыктан суу куюп же болбосо узактан суу чачып сөөктү жууганга болот. Эгер дарыгерлер коронавирус оорусунан көз жумган адамды жууп, атайын вирустан корголуучу материалдар менен ороп берген болсо, аны кайра ачып жууп кепиндөөнүн кереги жок. Маркумду жууган, эгерде жугуштуулук өңүттөн коркунучтуу болсо, тийиштүү адистердин көрсөтмөсүнүн негизинде кийимдерди кийип, сөөккө таямын кылдырууга болот. Коронавирус оорусунан кайтыш болгон адамга жаназа окуу жана анын денесин шариятка ылайык жерге берүү милдеттүү болуп эсептелинет. Денени өрттөп, кислота же башка химиялык каражаттарды колдонуп көмүүгө шарият уруксат берилбейт. Албетте, этияттык үчүн вирустан коргонуучу жолдордун жардамы менен жерге берилет. Сөөктү шариаттык тартипте казылган көрүстөнгө кепин менен көмүү кооптулук жарата турган болсо, атайын сумка же табут менен көмүүгө уруксат. Кырдаалга жараша жана зарылчылыктан улам ушул иштерге барып жатсак да, мусулман бир тууганыбыздын астындагы акыркы диний вазипаларыбызды аткарып жатабыз деген аң сезимде болуу керек. Эскерте кетсек, буга чейин Саламаттык сактоо министрлиги коронавирустан каза болгон учурда сөөктү жерге берүү эрежелерин иштеп чыккан. Маалымат булагы Назар News KG. Коронавирусту бир нерсе ойготту. COVID-19 чыгышы тууралуу божомол айтылды.
Окумуштуу дүйнөдөгү бардык маалыматтарга таянып, вирус ар кайсы өлкөдө бир нече убакыттан бери жашап жүргөнүн айткан. SARS-CoV-2 коронавирусу Уханда пайда болгонго чейин эле жашап келген, уктап жаткан абалынан аны табигый факторлордун топтому ойго түштү. Бул тууралуу Оксфорддун далилдөө медицина борборунун илимий кызматкери Том Джефферсон билдиргенин РИА Новости жазды. Билдирмеге ылайык, окумуштуу дүйнөдөгү бардык маалыматтарга таянып, вирус ар кайсы өлкөдө бир нече убакыттан бери жашап жүргөнүн айткан. Буга чейин 2019-жылы мартта коронавирус Барселонадагы жамгыр аба сууларынын үлгүсүнөн табылган. Ушул жылдын декабрь айында Турин менен Миланда жаандын сууларынан алынган үлгүнүн анализдеринин жыйынтыгы да оң болуп чыккан. Коронавирустун экинчи толкуну кышында аны грипптен айырмалоо кыйын болот. Менин оюмча, вирус бардык эле жерде бар болчу. Азыр биз буга чейин уктап, кийин айлана чөйрөнүн шартында активдешкен вирус менен күрөшүп жатышыбыз толук мүмкүн деген окумуштуу. Джефферсон өткөн кылымдагы испанка пандемиясын мисал келтирген. Ага ылайык 1918-жылдан 1920-жылга чейин сасык тумоонун бул түрүнөн 100 миллионго чукул адам каза болуп, аны жер жүзүндөгү ар бир 3-чү тургун жугузуп алган. Окумуштуу Батыш Самоадагы испанка оорусунан калктын 30% каза болгонун айтып, алардын сырткы дүйнө менен байланышта болбогонун баса белгилеген. Адистин ою боюнча, вирус козголуштар эч кайдан келбейт жана эч жака кетпейт. Вирусту айрым учурда бир нерсе козгойт. Бул адамдардын көптүгү же айлана чөйрөнүн шартыда болушу мүмкүн. Биз дал ушул нерсени иликтешибиз керек деген ал. Ал вирус адамдар арасында аба аркылуу эле эмес, жан суулар аркылуу да жугушу мүмкүн экенин болгоологон. Маалымат булагы Sputnik KG. Эскерте кетсек, сайттан алынган маалыматтарга биздин канал жооптуу эмес. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктардан кабардар болуңуз.